bizde. Ayal kүйөөсүнүн авретин öpsө арам деп коюңчу дейт. Көйүп баратат жаштар дейт. Өзүң айта бер арам деп айтып атсаң сен. Мен айтайын, мен эме. Ар ким өзүн билет, өтүгүн төр келет. Ар ким өйшө берсин, эмне кылабыз биз эми. Бирок бирөөнү бирөө мажбурлаганга болбойт. Макру. Эркек аял авреттерин öpкөн, албетте адепсиздик катары балынат, бирок аны арам дегенге шарият жол бербейт. Бирок мажбурлабаш керек жубайлар бири-бири. Кааласын, каалабасын өзүн десе, анда бул мажбурлоо болот. Түшүнүктүүбү? Анан эми арам деп айткандары бар. Бирок Хамбали мазхаб, башка мазхабтарда, Ханафи мазхабынын өзүндө деле ошол адепсиздик катары балынат дейт, бирок ал арам дегенге чейин барбайт. Арам нерсе башка. Айыр учурунда кошулса, артында кошулса, нифас учурунда кошулса, же болбосо талак берип калып зына боло турган болсо, булардын бардыгы арам эсептелет. Калган нерселер ошол арам эмес. Шариатта болот же болбойт деп айтылат, фатва берилген. Ана макру деген сөз адепсиздик, мисалы үчүн ал жанагыдай кээде ооруп аткан учурда деле макру болуп калышы мүмкүн. Өтө кат температура болуп аткан болсо, андай эмне бири-бирине кыжалачылык кылбасын деген сөз. Ошого минтип айтып коюңчу деп микрофон катары пайдаланганга өтпөйт ал бизге. Биз өзүбүздүн оюбуз бар, пикирибиз бар, адамбыз. Айтабыз билгенибизди. Анан бирөө келип ушинтип айт десе айта бере турган адам эмеспиз, бардык нерсе деле.